Кутмандуу күнүңүздөр менен азыр мугалимдердин назначениясын кантип толтурууну көрсөтөбүз. Бул үчүн биздин elmektep.kg сайтыбызга киребиз. Войти кнопкасын басып, как учитель дегенди тандайбыз. Бул жерге өзүңүздүн логиниңизди +996 коду менен жазабыз. Жана убактылуу сыр сөздү жазабыз. Войти кнопкасын басабыз. Жана сыр сөздү алмаштыруу керек. Сыр сөз латын тамгаларынан турган сөз болушу керек. Ошондой эле тамгалардын бири башкы тамга менен жазылышы керек. Жана сыр сөзүңүз бир санды камтууга тийиш. Сохранить кнопкасын басып киребиз. Сиз администратор катары бул жерде мектептин бардык класстары сизге көрүнүп турат. Биринчи мектептин сабактарын кошуп алуу керек. Ал үчүн настройкага киребиз. Бул жерден дополнительно дегенди тандайбыз. Жана дисциплинага киребиз. Добавитти бассак, бул жерде болгон сабактар бар. Бул жерден сиздин мектебиңизге керек сабактарды гана кошобуз. Бул жерден поиск кылып тандасаңыз болот. Мисалы, кыргыз тил. Азбука плюсту басабыз. Письмо. Эгер сабактарыңыз жок болсо, колл-центрге кайрылсаңыздар болот. Кошуп беребиз. Русский язык. Жана тандап бүткөндөн кийин бул жерге принять изменения деген кнопканы басабыз. Ошондо сиздин мектебиңиздеги сабактардын баары кошулуп калат. Кайра классыга киребиз. Бул жерге эми ар бир класска сабактарды киргизебиз. Ал үчүн мисалы 2-ага киребиз. Дисциплины и преподаватели деген бөлүмдү тандайбыз. Жана добавить дегенди бассак, бул жерге сабактардын списогу чыгат. Сиз кошкон сабактардын. Бул жерден 2-ага керек гана сабактарды кошобуз. Мисалы, азбука, кыргызский язык, математика, письмо. Сохранить кнопкасын сөзсүз басабыз. Жана бул жерден мугалимдерди коюп чыгабыз. Мисалы, азбукадан кайсы мугалим берсе, ошону тандап коебуз. Кыргызский языктан, математикадан, письмодон. Жана сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басабыз. Эгер мисалы кыргыз тил 2 группага бөлүнсө, анда бул жерден действиядан бул кнопканы басып, бул жерге кыргызский, мисалы 1-чи группа, кыргызский 2-чи группа деп жазып, подгруппаларга бөлөбүз. Жана бул жерден дагы башкаларга да бөлсө болот. Сохранить кнопкасын басабыз.
Бул жерде 2 группага бөлүндү. Кайра 2 мугалимди коюп чыгабыз. Сохранить кнопкасын басабыз. Эгерде сиз мугалимди тизмеден таппай калсаңыз, ал үчүн пользователи дегенге кирип, бул жерден списоктон издесеңиз болот. Бул жерден показать дегенде 100-дү тандасаңыз бардыгы чыгат. Бул жерден таппай калсаңыздар списоктон мугалимден, анда прием сотрудника дегенге кирип, фамилиясын, атын, атасынын атын жана телефон номерин +996 коду менен жазып, бул списокко киргизсеңиз болот. Сохранить кнопкасын сөзсүз түрдө басуу керек. Жана бул жерден чыгып калат мугалимиңиз.